degan ekan. Qidirib büyük dünyani ko'rgan ekan. Aqli, Alman bilan bo'lsa, aqlsiz bir ajab. Жомарт Бөкөнбаевдин Күч бирдикте чыгармасын келиштире окуган Таңнуру Тентимиш кызы шаардагы номер 27 мектептин 3-классынын окуучусу Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен уюштурулган көркөм окуу сынагына келген жаш талант сынактан ийгилик жылмаярына ишенет. Мен мектептен конкурс болгон көркөм окуу жандарында биринчи орунду алгам. Андан кийин бул жерге келдим, шаар боюнча келдим. Андан да биринчи орунду алдым. Азыр bundan жакшы деп ойлойм. Bundan да биринчи орунда алам деп ойлойм. Улуу жеңиш күнүнүн мааракесин утурлай уюштурулган иш-чара алгач мектептер аралык, андан соң шаардык деңгээлде өткөн. Эми болсо ошол сынактан жеңип чыккандар ат салышууда. Катышуучулардын жаш курактары да эске алынган. 7 жаштан 10 жашка чейинкилер, 11 жаштан 14 жашка чейинкилер жана 15 жаштан 17 жашка чейинкилер болуп 3 топко бөлүнгөн. Жалпысынан 15 мектептен 21 окуучу өз өнөрлөрүн көрсөтүшүүдө. Bir konuda ağlatrak bayramı, bul bir şunduktan baykandık ayranı, cardan sıra bana koner beynim, bana gözü bizden ötüp çaynadı. Негизги максаты болуп, окуучулардын көркөм чыгармага болгон көркөм талибин өстүрүү, аларды патриоттулукка тарбиялоо. Негизинен бул көркөм окуу сынагында ата журт, ата мекен, эне тил, негизинен патриоттук темага арналган ырлардын сынагы. Көркөм окуу бир гана кыргыз тилинде эмес, орус, англис тилдеринде жүрүүдө. Калыстар тобунун мүчөлөрү болсо катышуучуларды 7 өзгөчөлүк менен баалашат. Окуучулар аткаруучулук чеберчиликтен тарта, дикция, мазмунга ылайык туюндуруу жөндөмү, адабий тилдин нормаларын сактоого чейинки талаптарга жооп берүүсү керек. Ананда бардык катышуучулар тандап алган темасына жараша кийингенди да унутушкан эмес. Алардын айтымында жаштар социалдык түйүндөрдө отура бербей, түрдүү китептерди окуп, мына ушундай сынактарга катышып турса, ички дүйнөсү өзгөрүү менен өсүүгө дуушар болот. Kitepti kançalık көп окусаң, бул согуш жөнүндө чыгармаларды окуп, согуш жөнүндө чыгармаларды жаттап жана ушул патриоттук сезим пайда болду, мекенди сүйүп, канчалык мындай китепти көп окусаң, ошончо өзүңдө дагы мындай башкача сезимдер, башкача ойлор да пайда болот. Иш-чаранын маанилүүлүгү бир гана окуучулар үчүн эмес, алардын ата-энелери үчүн да болду. Аларда мындай кароо сынактардын үзгүлтүксүз болуп турушуна кызыктар. Анткени бул аракеттер эстен чыгып, унутулуп бараткан баалуулуктарды сактап калууга шарт түзөт дешет. Мындай кыргыз тил адабият боюнча азыр баардыгы эле заманбап болуп